Кийинки коногубуз менен тааныштырууга даярбыз. Кийинки коногубуз сиздерге эски кыргыздын сонун кайрыктарын аккордеондун коштоосунда мыкты кылып чертип, азыр бардыгыңыздарга сонун музыкалык чыгармаларды аткарып бергенге даяр турган учуру жаш талант, аккордеончу, оончу Максат Иманалиев бүгүн бизде конокто. Келиңиз, өзүбүзгө кол чаап койбойлу, Максат мырза. Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Көрүүчүлөр менен учурашып алыңызчы, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кутман кечиңиздер менен. Сизди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Анан эң алгач эле сонун чыгармаларыңызды угаардан мурун көрүүчүлөр менен өзүңүз жөнүндө маалымат берип таанышып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу. Мен өзүм тууралуу айта кетсем, Чүй облусунун Аламин районуна караштуу Бешкүнгөй айылында жарык дүйнөгө келгем. Бешкүнгөй орто мектебинде мектепти аяктагам. Мектепти аяктаган соң борборубуздагы Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледж бар. Ошол колледжге окууга тапшыргам. Мындайча айтканда, музыкалык сабатым ошол окуу жайдан жоюлду десем болот. Андан соң Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университети бар. Ошол университетке билимимди жогорулатуу максатында ошол окуу жайга тапшырып өттүм. Демек, ошондо канча жашыңыздан баштап музыка менен алектенесиз? Өзүмдү 4 классымдан тартып комузга ойноп, комуз менен машыгып, комузга кызыгуум артып келет. Музыкага ошо 3-4 классымда аралаша баштагам. Сонун. Демек, комузду дагы өз алдыңызча үйрөнгөнсүзбү? Комузду апам кат сабаты жоюлган музыканттардын үй бүлөсүндө чоңойгондугуна байланыштуу. Апамдын дагы кандайдыр бир музыкага ашык жөндөмү бар. Апаман үйрөндүм десем болот. Андан кийин тайжелер менен, тайкелер менен үйрөндүм десем болот. Тайын тартат дейт. Демек, сиз тайыңызды тартып таланттуу болгон турбайсызбы? Үй бүлөңүз жөнүндө да маалымат берип өтпөйсүзбү? Алар дагы балким чыгармачыл инсандар. Үй бүлөмдөн эч кимиси чыгармачыл инсандардан эмес, бирок бардыгы тең чыгармачылыкка астыйдыл мамиле жасап, мен чыгармачылыгымды колдоп, коштоп турган инсандар. Апам окууга келип тапшырганыман тартып, комузду колго алганыма чейин жанымда жүргөн, кош колдоп жүргөн апам. Менден улуу агам бар. Андан кийин мен экинчисимин, иним, анан карындашым бар. Төртөөбүздүн тең музыкага шыгыбыз, музыкага жөндөмдүүлүгүбүз бар. Сонун. Таанышканыңызга кубанычтабыз. Рахмат. Анан эми сиздин кайсыл чыгарманы ырдарыңыздын, аккордеон менен сонун чыгармаларды аткарып берериңизге кызыктар болуп турабыз. Келиңиз. Кайсыл чыгарманы азыр бизге аткарып бересиз? Азыр эми Рысбай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, бул аталарыбыз кыргыз музыкасынын легендасы десем жаңылышпайм. Анатай Өмүрканов атабыздын сөзүнө жазылган Асанкалы Керимбаев атабыздын «Сендей мага» деген жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып берүүгө уруксат этиңиздер. Сонун болот, келиңиз. Дарак билип жазда бүчүрүп айларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай.
Барга жетпей жигит жалгыз жатпаса, кайсыл кызга кадалбасын карегим. Бар бөлөк, бар сенден башкача, кайсыл кызга кадалбасын карегим. Бар бөлөк, бар сенден башкача. Кинден калган табигатка тарыныш, кинден калган үйдөн үйлөр жаңылыш. Жүрөк төртөп коштоп жүрүп олтурап, өзүмдөгү сага деген сагыныч. Жүрөк төртөп коштоп жүрүп олтурат, өзүмдөгү сага деген сагыныч. Сендей мага бул дүйнөдө табылмак. Баракелде. Сонун аткаруу болду, сонун чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. Анан комуздоо кичинекей кезимен баштап колго алып чертип баштагам дедиңиз. Аккордеон менен достошуп жүргөнүңүзгө канча болду? Аккордеон менен жогоруда айтып кеткен Таштан Эрматов атындагы окуу жайдан алгачкы жолу 2019-жылы ошо аккордеон аспабын колго алып, ошондон бери ойноп келем. Негизи канча аспаптагы ойнойсуз? Негизи комузда, аккордеон аспабында, анан фортепиано. 3 аспапта ойнойм. Сонун комузуңузду дагы ала келсеңиз болмок экен, Аккордеон эле жетет деп койдуңуз бүгүнгү. Анан өзүңүздүн дагы чыгарган обондоруңуз бар экен. Ал кандай обондор, кандай учурларда обон чыгарасыз? Негизи ошол тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Оор суроо бердиңиз окшойт. Обон эми адамга бир эргүү келгенде чыгат го деп ойлойм. Балким адам жашоосунан кандайдыр бир кыйынчылык көрүп атканда, же балким бактылуу кезиндеби, же бирөөгө аябай ашык болуп аткандабы, адам текстке обончу акындын жазган текстине карап обон чыгарат. Ошол жагдайга, ошол абалга тушташ, маанилеш тексттерди издеп калабыз. Ошондой обондор жаралып калат. Анан кайсыл обондор жараттыңыз? Ошол жөнүндө дагы сөз козгоп, анан кандай учурда баягы айтып атпайсызбы? Ар кандай учурларда жаралат, балким ашык болуп калганда деп. Сизде кандай учурда жаралды? Адамга эргүү өзүнө ыңгайсыз учурда берилет, келет. Ошол учурда же болбосо телефонго жазып каласың, диктофонго жаздырып каласың. Балким аккордеон же комуз колуңда болсо, ойноп эстеп калганга аракет кыласың. Мага эми бирөөгө ашык болгондо келсе керек. Кимге ашык болгондо келди деле? Мектеп учурундагы сүйгүлөргө окшойт. Мектеп учурунда эле демек обон жазчыңыз экен да, Жок, ошондо эле музыкага кызыкчумун. Анан обонду ушу Эрматов атындагы окуу жайда окуп жүргөндө 3-курсуман тартып жаза баштадым. Кийин чоңойгондон кийин мектеп учурдагы сүйүүлөрдү эстеп, анан кийин обон жазып койдуңуз. Ошондой. Өзүңүздүн автордук андай ырлардан укпайлыбы? Жарайт, жакшы болот. Майрамбек Жакшылыков деген жигиттин сөзүнө жазылган Сагындым сени деген чыгармамды аткарып берейин. Жакшы болот. Кабыл алыңыздар.
асманды, түнда менден айды қызғанды. Жарокерім азыр қайдасың, сені күтіп тосом артаңды, сені күтіп тосом артаңды. Қараныңды, жамалыңды бір көрсем деймін, сүрөмдечи, сүйім келчи, сағындым сені. Жарокерім, сағындым сені. Айықпай тұрған, барған сайын күчөп ырбаған. Қадырымды сезерсің бір күн, ырларымды ұқсаң ырдаған, ырларымды ұқсаң ырдаған. Қараныңды, жамалыңды бір көрсем деймін, сүрөмдечи, сүйім келчи, сағындым сені. Қараныңды, жамалыңды бір көрсем деймін, сүрөмдечи, сүйім келчи, сағындым сені. Жарокерім, сағындым сені. Жарокерім, сағындым сені. Қолчалар болсын, азаматсыз. Негізі өзіңіздің автордық жеке қанша шығарған оғыныңыз бар? Автордық жеке даяры ушул чыгарма. Бір-екі шығармам да шығып келатат. Алар бышып атат, Алар бышып атат. Жакын аралыкта элге тартуулайм деген жакшы оюм бар. Сонун анан кийин бул ырларга аранжировка жазылып, эстрада жанрына ылайыкталып чыгабы же кандай болуп чыгат? Элдик мотивде жаздырсамбы деген ойлорум бар, пландарым бар. Кудай буюрса жакын аралыкта аранжировкага берип, элдик музыка, кыргыз элдик фольклор жаатында жаздырып чыгарсамбы деген жакшы ойлорум бар. Кудай буюрса жакында жарык көрөт. Сон Максат мырза, мындай жаш болгонуңузга карабай, бирок сиз мындай өзүңүз отурушуңуздагы салаваттуу чоң кишилердей болуп сүйлөп, анан кийин ырларда жок мен андай чаңдуу ырларды ырдабайм, лирикалык мага оор басырук ырлар жагат деп отурасыз да. Мунун себеби эмнеде? Билбейм, өзүм ошондой, балким ошондой үй бүлөдө тарбияланып калсам керек, же ошондой чөйрөдө көбүрөөк жүргөн окшойт. Мындан бирден бир себеби бар. Мен өзүм Эрматовто 2-курста окуп жатканда, ал жер музыкалык педагогикалык окуу жай болгондуктан, өзүм окуп аяктаган 5 күнгөй орто мектебине музыка мугалими болуп 18 жашымда ошол жерге музыка мугалими болуп киргем. Ошол кезде өзүмдүн классташтарым 11-класста окуп аткан. Андан соң 2023-жылы Бешеналиев атындагы искусство университетине ректордун кеңешчиси болуп кызматка орношком. Балким ошол себеби. Сиз жөнүндө жаңы азыр маалымат билдик. Көрсө сиз мугалимдик кесипти да кошо аркалай турбайсызбы? Ушул жааттан сүйлөшөлүчү. Сүйлөшөлү. Ал кесипти кандай болуп иштеп калдыңыз? Анан кийин өзүңүз билген башка, анан билген нерсеңди башкаларга үйрөтө билген башка нерсе дейт го. Алга дагы өзгөчө жөндөм керек дейт. Сизде кандай болду? Мен өзүм окуп аяктаган окуу жайга, мектепке дайыма иштегим келчү. Бул менин бирден бир кыялдарымдын бири болчу. Экинчиси балдарга билим берип, шакирт тарбиялап, устат көрүп, ошол бир менин максаттарымдын бири болчу. Кудай буюрса ошол максаттарыма жетип атам. 2 жыл иштеген соң аяктан мен акыркы жылы 7-класска класс жетекчи болуп дайындалдым. 1 жыл аларга класс жетекчи болуп, андан соң Бешеналиев искусство университетине которулуп кеттим. Азыр болсо мен окуткан окуучуларым 11-класс, кээ бирөөсү 1-курста аяктап,
азыр студент. Сонун демек өзүңүз баягы ойлогондой азыр шакирттериңиз бар экен. Бар. Сонун анан кийин дал ушул мисалы аккордеонду үйрөтүүдө, ошол эле комузду үйрөтүүдө балдардын эң биринчи эмнесине карата ошол нерселер болот. Мисалы жөндөмү сөзсүз түрдө болуш керекпи же өзүнүн кызыгуусу болсо жөндөм, жок болсо үйрөтүп аласыңарбы? Адамда талант дагы, жөндөм дагы, шык дагы, эң негизгиси өзүнүн каалоосу, кызыгуусу биринчи орунду ээлейт. Айтып коет го, музыканттар көп айтылат. 1% талант болсо дагы 99% аракет болсо ал музыканы үйрөнүп кете алат. Ал баардык нерсени үйрөнүп кете алат. Эң негизгиси адамда кызыгуу, өзүнүн жөндөмдүүлүгү болсо болуп кете алат. Ар бир чыгармачыл адам устат карманат дешет. Сиздин устатыңыз жөнүндө сөз кылчы. Ооба, мен устат карманган киши азыр Бейшеналиевада ректор, белгилүү обончу, композитор, аткаруучу агайым Түмөнбай Колдошов. Ал агайым менен мен Муспетти көп айтам эми. Эрматов атындагы Муспет колледж мен бирден бир чыгармачылыкка аралашып калганыма, чыгармачыл музыкалык сабатымдын жоюлушуна, ошондой агайларды тапканыма, ошол жерден окуп кайра шакирт тарбиялаганыма деги эле менин жашоомдо чоң ролду ойнойт. Мен ага агайым менен Эрматов атындагы музыкалык колледжде таанышкам. Ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин устат шакирт болуп келебиз. Ошол. Сонун сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анан биздин эфирибиз акырын-акырындан соңку мүнөттөргө жакындап калыптыр. Ошол учурда сизден дагы бир соңку чыгарма уккубуз келип турат. Албетте. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Устат деп калбадыкпы? Устатымдын жакшы чыгармасы бар. Жепара Омарованын сөзүнө жазылган Түмөнбай Колдошов агайымдын Элегия деген чыгармасын аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Микрофонго кичине жакыныраак өтсөңүз болот. Сагындыңбы, мен да сагындым, кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга, тарындыңбы, мен да тарындым. Буйругу жок ушул тагдырга, эй тарындыңбы, мен да тарындым. Жолугушуу болду арманым, жолукпайбыз эми ардагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Жолду карап эми издебе, эй жалгыз аяк жолдо калгамын. Кыйналдыңбы, мен да кыйналдым, мүдүрүлдүм бирок сынбадым. Жүрөгүңдү эзип жалгыздык, унуттуңбу, унута албадым. Жүрөгүңдү эзип жалгыздык, эй унуттуңбу, унута албадым. Жолугушуу болду арманым, жолукпайбыз эми ардагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Жолду карап эми издебе, эй жалгыз аяк жолдо калгамын. Ыйладыңбы, мен да ыйладым, өзүмдү өзүм алдап кыйнадым. Жанга баткан жалгыздык ырын, ырдадыңбы, мен да ырдадым. Жанга баткан жалгыздык ырын, эй ырдадыңбы, мен да ырдадым. Жолугушуу болду арманым, жолукпайбыз эми ардагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын.
эмизебе эй жалгыз аяк жолдо калганмын ыйладыңбы мен да ыйладым сагындыңбы мен да Баракелди. Азаматсыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сонун аткаруу болду. Сонун маек куруп бердиңиз бизге. Сизге ийгилик каалайбыз. Кийинки эфирде буюрса сизди жаңы клип менен күтөбүз. Рахмат. Анан кийин сизге келиңиз. Эркин микрофон суналы эми. Рахмат сиздерге дагы, сиздердин ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Түн болсо дагы, күн болсо дагы ар дайым кызматтасыздар. Эл силерге ыраазы болсун. Чыгармачыл жаш чыгармачыл инсандар, инилер, карындаштар көбөйө берсин. Кыргыздын чыгармачылыгы, кыргыздын салт санаасы, маданияты ар дайым өнүгө берсин. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик, жашоодо бактылуулукту каалайм. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиз каалаган нерселерди биз дагы сизге кеселеп каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, сонун чыгармаларыңызды аткарып маек куруп бергениңиз үчүн. Сүйүктүү көрүүчү, дал ушундай сонун ноталарда бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Ал эми Муз Лайв көрсөтүүсүнүн экинчи коногу мыкты аккордеончу, ырчы, обончу Максат Иманалиев конокто болгон учуру. Биз эми сиздер менен шаршемби күнү кайрадан түз эфир аркылуу көрүшөбүз. Ага чейин сак саламатта аман болуңуздар. Биз ар бириңиздерди жакшы көрөбүз.